Созолонто обон созуп жаткан 4-класстын окуучусу Ислам Асылбеков Жумгал районундагы Чынара Дүйшөева атындагы балдардын искусство мектебинде музыкадан билим алат. Анын музыкага болгон өнөрү бала кезинен байкалган. Кичинекей жеткинчек келечекте белгилүү композитор болуп, чоң сахнага чыгып ырдоону кыялданат. Мен Мирбек Атабековду кумирге тутам. Анын ырлары мага аябай жагат. Мен келечекте чоң композитор болгум келет. Чоң сахналарга чыгып ырдагым келет. Менин негизи өзүм чоң атам, анан таятам, тайнем ырдачы, мамам да ырдайт. Кымдай кезимде мен да ырдачымын, ошодон келип бияка ырдап калгам. Ислам үй бүлөдө 3-1 туугандын ортончусу. Ал чыгармачылыгынын арты менен облуста өткөн жаш таланттардын кароосунагында байгелүү орундарды алып келген. Эми жакын арада Казарман жергесинде өтө турган сынакка катышууга даярданып жаткан учуру. Мен Нарын облусунун жаш талант сынагынан Казарманга барган жатам. Аяктан Асанкалы Керимбаевдин туулган жер ырын ырдап баргантам. Буюрса жеңиш менен келериме үмүтүм бар. Ушул мектебиме ийгилик алып келгим келет. Балам Ислам бул өзү кичинесинен эле ырдаганга кызыкчы. Мен бул ырга болгон шыгынын, талантын ойгонушун 3-4 жашынан байкагамда, жана элдик сары ой деген ырды аябай созулонтуп басса да турса дагы абдан сонун кылып ырдачы. Анан ошол талантын байкап, анан бара чоңойгондо баламды ушул музыкалык мектептен окутууну чечкем. Учурда ушул мектептен билим алып жатат. Балам Ислам менен абдан сыймыктанам. Жаш талант көбүнчө кыргыз элинин элдик чыгармаларына басым жасайт. Ага музыкалык жактан билимин аябай, талантына талант кошуп, чыгармачылыгына шык берген кесипкөй адистер сабак берип келет. Алар Исламдын келечекте чоң үмүт артышат. Бул Ислам боюнча айтсам, ушул Ислам бизге азыр 4-класста окуйт. Мен концертмейстер болуп, музыкаларын ырына ойноп берем. Ошо 4 жылдан бери Исламды ойноп ырдатып келем. Ар кандай конкурстарга барабыз. Жакшы жетишкендиктер менен келебиз. Кудай буюрса Исламдын келечеги кең. Мына быйыл бул жактан Кубанычбек уулу Байзак деген окуучубуз дагы Күрөнкеевке окууга тапшырды. Эми анын аркасынан деле балким Ислам деле барып калышы мүмкүн. Үй бүлөсү менен кеңешип, балким окуу жайды бүткөндөн кийин анан балким консерватория ошо даярдоо курстарын бүтүрүп, анан билимин улантабы консерваторияда. Аны болсо эми үй бүлөлүк шарттары чечет деп ойлойм. Ислам окуп жаткан музыкалык мектепте жалпысынан 172 окуучу билим алса, анда 20дан ашык мугалим эмгектенет. Ал эми мектепте 10дон ашык ийримдер бар. Мирбек Асаналиев, Ниязбек Азизов, Өлкө Деми, Жумгал району.